Саламатсыздарбы? Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Назарыңыздарда Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийинки нааразылыкка уланган окуялар, башаламандык, саясий кризис жана бийликтин алмашуусу өлкөнүн дүйнөлүк сахнадагы аброюна кандай таасир этти? Бир нече ген ишканаларга болгон чабуулдар, басып алуу аракеттери инвесторлорду ого бетер чоочулатып, Казакстан, Кытай өкүлдөрү расмий Бишкекти чара көрүүгө үндөштү. Жаңы бийлик бизнесте инвесторларды коргоо, аларды көбүрөөк тартуу үчүн кандай аракет көрүүгө тийиш? Дегеле инвесторлор кандай жагдайларга көңүл бурушат? Ал эми сырт жактан жардам алуу үчүн тигил же бул өлкө кандай критерийлерге жооп бериши керек? Алдыда биз ушул суроолордун айланасында кеп кылабыз. Берүүбүзгө эл аралык ишкер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Садыков 6-7 октябрь күндөрү өлкөдө өкүм сүргөн башаламандыктан пайдаланып, бир катар ген иштетүүчү компанияларга кол салуулар болуп, кээ бирлери өрттөлгөн. Алардын көбү өз ишин убактылуу токтотууга аргасыз болду. Биз адегенде ушул темадагы чакан сюжетти көрүп алып, сөзүбүздү баштасак. Жерүү алтын кенинин кире бериши кабыл алуу пункту 6 октябрда Таластагы жерүү алтын кенине 200 киши кирип барып, комбинаттын имаратына өрт коюп, кампалары, кеңселери күйүп кеткен. Бул кенде Орусиялык Алтын Альянс ишканасы чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан. 2015-жылы ген иштетүү укугу аукциондун негизинде $100 миллион сатылган. Мындай укук Орусиялык Орус Платинасы компаниясына таандык Восток Геолдобыча ишканасына тийген. Анын карамагында Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Чаткалдагы Терексай алтын кени 6 октябрдан тартып ишин токтотууга аргасыз болду. Ишкананын жетекчилигине жергиликтүү элдин бир тобу барып, кырдаал жөнгө салынгыча кен казууну токтотууну талап кылган. Ишкерлер ага макул болгон. Кенге түркиялык Эти Бакыр компаниясы $180 миллион инвестиция салып, пайдубалы түптөлгөн. Терексай айылындагы алтын кен фабрикасынын курулушу 26 сентябрда премьер-министр Кубатбек Бороновдун жана Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фыраттын катышуусунда башталган. Курулушта 1000ден ашуун адам эмгектенип, ишкана эксплуатацияга берилгенде 650 туруктуу жумуш орду түзүлүп, анын 90% жергиликтүү тургундар болору айтылган. Эти Бакыр Түркиядагы Жеңгиз Холдинг компаниясына карайт. Кыргыз алтын ишканасынын маалыматына караганда, бул аймактарда жалпы 70 тоннадай алтындын запасы бар. Алабукадагы Full Gold Mining алтын компаниясынын ишмердиги да 6 октябрда үзгүлтүккө учураган. Компанияга айрым адамдар барып, ишин токтотууну талап кылышкан. Иштен берди алтын кенине Кытайлык Full Gold Mining компаниясы жалпысынан $112 миллион инвестиция салуу милдетин алган. 19 октябрда ишканада өрт чыкты. Алабукадагы Бозумчак алтын кенин иштетип жаткан казакстандык Каз Минералс Бозумчак ишканасы 6 октябрда токтоп калды. Кийин эмгек жамааты өндүрүштү жандандырып ишке кайтууну каалашканын айтышкан. Бирок аларга каршы чыгып, кен иштетүүгө нааразылык пикирлерин билдиргендер да болду. Ernst & Young консалтинг компаниясынын изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстандагы тоо кен тармагындагы салыктын жүгү 17,9% түзөт. 2018-жылы тоо кен тармагындагы ишканалар 10 миллиард 700 миллион сом, 2017-жылы 9 миллиард 800 миллион сом, 2016-жылы 8 миллиард 600 миллион сом салык төлөшкөн. Тармакта 17 миңдей киши иш менен камсыз болгон. Аскар мырза, сөздү сизден баштасак, эмне себептен өлкөдө ушундай олку-солку же нааразылык болсо эле, чуу дегенде эле гендерди басып алуу, чет өлкөлүк компаниялардын өкүлдөрүн кууп чыгуу аракеттерине күбө болобуз. Муну эмне менен түшүндүрсө болот? Саламатсыздарбы? Эмнеге десек болот? Эң биринчиден булардын баары чет өлкөлүк инвесторлор. Демек, бул жерде мынакей калың катмардын калкынын ичинде же болбосо башка күч жергиликтүү саясий күчтөрдүн ичинен арасынан колдоо жок эсе. Андан сырткары аларга
сөз айта турган, аларды жактай турган кишилер дагы аз, тилекке каршы. Бизде көрүп турганыңыздай көбүнчө учурларда кандайдыр бир депутаттардын же болбосо саясий топтордун кызыкчылыгы болсо, ошо тигил же бул бизнестерде, ошондо ал ишканалар жакталат. Эгерде болбосо сырткы инвестордун тарабынан башталган ишкана болсо, анда көп учурларда ал ишкана корголбойт. Жана ошондой эле бул экологиялык жагынан дагы ушундай популярдуу тема деп дагы айтсак болот. Бирдеме болсо эле жанакы өкмөттүк эмес ишканалар, активисттер дагы тигил же бул ишкана өз залалын тийгизет, өз милдеттерин аткарбай турат деген дагы урандар көп чыгат да. Бул коомчулукта популярдуу тема десек болот да. Тилекке каршы тоо-кен тармагын өнүктүрүүдө өзүнүн залалын тийгизет. Аскар мырза, сиз ошо тоо-кен деп атасыз. 18 октябрда Кыргызстанда кен иштеткен чет элдик ишканалардын өкүлдөрү менен бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусуна катышыптырсыз. Ошол ишкерлер кандай маселелерди козгошту? Кандай көйгөйлөрү бар экен? Ишкерлердин көйгөйү көп. Мына азыр кимге кайрылаарын билбей атышат. Кандай чара көрүлөрүн билбей атышат. Мынакей саясий кризистен кийин деле канча күн өттү, эмгиче ушул ишканалар, сиз атап кеткен ишканалар өзүнүн ишин кайра баштай элек. Азыркы учурда көптөгөн кошумча талаптар коюлууда. Кээ бир учурларда жанакы жумушчу жамааты тарабынан, кээ бир учурларда жергиликтүү элдердин тарабынан жана ошондой эле тийиштүү органдардын тарабынан колдоо жок эсе болуп атат жерлерде. Мынакей профилдик органдын тарабынан өкүлдөр барса дагы алар залалды көрүп кетип калышты. Түшүндүрүү иштерди жасай турган, элди туура нукка сала турган аракеттер азырынча жетишсиз. Ушул сыяктуу кооптонуулар айтылган. Ушул жолугушууда биз мынакей биринчи вице-премьер-министр Новиков менен жолугушканда дагы ушул кооптонуулардын баарын айттык. Эгерде премьер-министрдин бир элге кайрылуусу болсо жакшы болот эле деп. Экинчиден туура жана так кепилдиктер ушул ишканаларга берилсе деп. Үчүнчүдөн эгерде кандайдыр бир өкмөт тарабынан салык боюнча жеңилдиктер каралса, же болбосо алар деле насыяларды көп алышканда, ошол насыялар боюнча деле бир колдоо көрсөтүлсө деген сунуштарыбызды айттык. Бирок иш жүзүндө азырынча ал сунуштар ишке ашырыла элек. Коопсуздуктан баштап ошол салыктарга чейин азырынча колдоо жетишсиз. Инвестициялар тууралуу сандарды көрүп алсак. Улуттук статистика комитетинин маалыматында Кыргызстанга сырттан кирген тикелей инвестициянын көлөмү 2017 жылы 616,7 миллион доллар, 2018 жылы 851,7 миллион доллар, 2019 жылы 1 миллиард доллардан ашык. Ал эми 2020 жылдын январь-март айларында жалпы 148,3 миллион доллар тикелей инвестиция келген. Бул инвестициянын көлөмү 2019 жылдын ушул маалына салыштырмалуу 16,1%га төмөндөгөнүн көрсөтөт. Алсак 2019 жылдын алгачкы кварталында бул көрсөткүч 176,7 миллион долларды түзгөн эле. Тикелей инвестициялардын 57,4% Канадага, 9,1% Түркияга, 8,8% Нидерландга туура келсе, Кытайдан келген инвестиция 5,3%, ал эми Британияныкы 3,1% түзгөн. Ошол эле маалда 2020 жылдын биринчи кварталында өлкөдөн сыртка чыккан капиталдын көлөмү 413,2 миллион долларды түзүп, 2,4%га өскөн. Бизнес акыйкатчысы Робин Ортсмит акыркы кырдаалга байланыштуу ишкер чөйрө кабылган мүшкүлдөрдүн кесепети узакка созуларына тынчсыздануусун билдирген. Азыр анын кайрылуусунан үзүндүү алып, анан талкууга кайтып келсек. Мыйзамдардын жеке менчик укугунун бузулушу өлкөнүн эл аралык аброюна жана экономикасына чоң зыян алып келет.
Мындан тышкары ишкерликке жана инвестициялык климатка узак мөөнөттүү кесепетин тийгизет. Бүгүнкү күнү бизнес жана ишкер чөйрөсү өздөрүнүн менчигин жана ага укугун коргоо аларына ишенич жок. Көпчүлүк ишкерлер менен инвесторлор өздөрүнүн объектилеринин, кызматкерлеринин, жабдууларынын жана каражаттарынын коопсуздугуна тынчсызданышууда. Мамлекетке чет өлкөлөрдөн ири инвестиция алып келип, экономиканы калыбына келтирип, жумуш орундарын түзүү учурунда мындай мыйзамсыздыктын уланышы өлкөгө сырттан инвестициянын келишине кедергисин тийгизет. Инвесторлор Кыргызстандагы окуяларды көңүл буруп карап отурушат. Аскар мырза, кандай дейсиз? Соңку окуялар инвесторлорду канчалык чочутту же чочутушу ыктымал? Ишмер деген жыйыштырабыз дегенлер барбы сиздин байкашыңызча? Бар, албетте жок эмес. Биз өлкө катары абдан бир ыңгайсыз абалда калдык. Себеби инвесторлор муну күткөн эмес. Көп мурунку деле маселелерден өтүшкөн. Акыркы жылдары билесиздер, экономика жаатында көптөгөн маселелерге бизнестер кабылды. Негизсиз текшерүүлөрдөн өтүп, бюрократия, ашыкча бюрократия, ошондой эле чечимдерди кабыл албаган мамлекеттик органдар. Ушунун баарынан өтүп, мынакей ушул жылы пандемиядан өтүп атып, карантинден жана ушул саясий кризистен өтөрдө дагы абдан бир ыңгайсыз абалда турушат. Мына бүгүн эле ушул ишканалардын көбүнчөсү менен сүйлөшүп чыктык. Дагы эле эмне кылаарын билбей атышат. Дагы эле ишмердүүлүгүн кайра жандандырганга шарт жок деп атышат. Ким кепилдик бере алат, эртең эмне болот деп дагы суроолорду узатууда. Эртең өкмөт башчысы менен жолугушуу болот деп атышат. Биз ошого даярданып атабыз. Анан 5-күнү болсо баягы инвестицияларды илгерилетүү кеңеши дагы өткөрүлмөкчү. Ошондо дагы бүт нерсени айтабыз. Мына канча күн өттү, абал турукташтырылгандан кийин деле канча күн өттү. Дали азыр деле алигиче чара көрүлбөй жатат. Коопсуздук тарабынан дагы жана ишканалардын ишмердүүлүгүнө шарт түзүү жаатында да. Канча жылга созулат деген дагы суроону узаттыңыз. Бул бир нече айларга созулушу мүмкүн. Ушул инвесторлор тарабынан болгон ишенимсиздик же болбосо бир нече жылга деле созулушу мүмкүн. Ушул мисалы биз бу жерде Бишкекте туруп жаңылыктарды көрүп, дагы көп тынчсызданып, бирок көчөгө чыксак, абал тынч экенин көрүп турдук. Бирок сырттан караганда, башка өлкөлөрдөн караганда бул абал 2-3 эсе коркунучтуу болуп көрсөтүлгөн да тилекке каршы. Инвесторлор үчүн оболу стабилдүүлүк, мыйзамдын сакталышы маанилүү деп, ошондой эле инвесторлордун укугу да корголушу зарыл экени деле белгилүү го. Арбитраждык сотто эл аралык Кыргызстандын үстүнөн бир нече арыз бар. Ушул тууралуу айта кетсеңиз, анткени аякта тигил же бул киши, ишкана айтылбайт да, Кыргызстан деп айтылат да, туурабы? Туура айтасыздар. Бир нече арбитраждык иштер бар азырынча Кыргызстандын тарабына. Алар көбүнчө жанагы коррупцияга байланышкан маселелер тууралуу же болбосо тигил же бул мамлекеттин чечими негизсиз түрдө кайра каралса же болбосо мыйзам аткарылбаса, албетте инвесторлор ушул сыяктуу эл аралык арбитражга кайрылууга укугу бар. Бул албетте терс таасирин тийгизбей кое албайт, терс таасирин тийгизет. Себеби инвесторлор да карайт да. Кичинекей бир Кыргызстанда 10 чактуу эл аралык арбитраждар болуп жатса, демек бир мүчүлүштүктөр бар экен бул өлкөдө. Бир нече жолу ойлоп көрүшөт. Кыргызстанга келер мурда дүйнөгө таанымал компаниялар болсо, алар ушул сыяктуу өлкөлөргө
келерге мүмкүнчүлүк азыраак болот. Алар андан көрө биз башка өлкөлөргө баралы деген дагы ойлор пайда болушу мүмкүн да. Бул терс көрүнүш.